бизге ошол ата-энелер мектебине кош келипсиздер. Кичине маалымат берип кетейин. Биздин мектепте мугалимдерибиз мамлекеттик программа ата-энелер менен иштөө боюнча бир нече иштерди жүргүздүк. Кара Бура айыл өкмөтүнө келген долбоорлордо биз ушул программаны ишке ашыруу максатында бирдикте сунуштарында бир нече долбоорлорду жазганбыз. Спорт тармагындагы долбоорлорду жаздык. Ошо ата-энелер мектебин энелер мектеби деп атап жазганбыз. Анан кийин жаш энелерге жардам деген сыяктуу бир нече долбоорлорду жаздык эле. Ошол долбоор аркылуу биздин ушу энелер мектеби деген долбоорубуз колдоого алынып 144 000 сомго ошол кабинетти жасауга ошол жардам беришти. Бул жерде кабинет склад тигиндеги эле кабинет болуп турган, бош кабинеттер жок, жылдан жылга окуучулар көбөйүп аткан. Ошол жерде биз бул менен отурган отургучтарды, китеп шкафтарын беришти. Анан долбоор кымбаттап кеткендигине байланыштуу отургучту ошол бир эле офистик отургуч алып берди эле. Анан калган айыл столдор алып отуруп атабыз. Анан өздүк салым каралган бизде. Өздүк салымда ата-энелерден деле чогултуу жазалайлы деп Кара Бура айыл өкмөтүнө кайрылсак, ошол 70 000 сом бөлүп берип, 2 тигүү машинасын алдык. Питкинетка авиалоктордун баардыгын салат, бирөө түз тийиштиге турган машина. Биз ошол энелердин баардыгын чогултуп, ушул жерде сүйлөшүп отурганда энелер жөн эле келип жадап кетпесин, ошолор келатканда бир тиге турган нерселер болсо көтөрүп келип тигип, анан ошонун учурунда аңгемелешип, баарлашып, кайсы жакта эмне жаңылыктар болуп жаткан экен ошолорду айтып талкууласын дегенбиз. Анан дагы бир биздин өздүк салымга койгон өзүбүздүн эмебиз бар эле, бул жана беговая дорожка, жана чуркай турган аппараттар. Ата-энелердин ден соолугун да ушул жерден чыңдап кетели. Келгенде, чогулушка келгенде ошо ата-энелер ден соолугун чыңдашып, анан ошол жерден майда нерселер болсо алып келип алып, курактарды жазам кыздарга үлгү көрсөтүп, анан каражаттарыбыз болуп калса чакан жана кийиз, азыр искусственный кийиздер чыгып атат, ошолордон алып келип түрлүү түстүү буюмдарды жасасак деп жатабыз. Бул бир гана ошо балдарга сабак болбостон иштөө аркылуу тарбиялоо, эмгекке тарбиялоо. Балдарды азыр телефон менен эле ошол интернеттен көздөрүн зыянга учуратып алып атат, кызыгуулары азайып баратат. Ошолордун кызыгууларын арттыруу максатында көбүрөөк иш жасасак деп атабыз. Демилгелөө ошо ата-энелерибиз да бар, ошолор иш алып барат. Анан ошол кабинеттен ачкандан бери соцпедагог, анан кийин бизде уюштуруучу иш алып барып атат. Анан негизи барган жерлердин баардыгында эле сунуш берип атам да, уюштуруучу деп эле уюштуруучуга бербей, ушу соцпедагогко ылайыктуу экен ушул бөлмөчү чынында. Эми ошо экөөнө тең берип, ошо соцпедагог көбүрөөк ушул менен иштелет тапшырма берем, бирок райондук иш-чараларда уюштуруучулар чакырышат да ошого депчи. Анан ошол иштебизди ушул долбоор аркылуу ишке ашырып алганыбызга аябай кубанычтабыз. Көптөр келип көрүп, кантип кабинет жасайбыз боюнча сак болобу деп калышат. Ошондо бул мектепте жана ар бир класстын класс жетекчилери бар да, ай сайын өтөсүздөр элерди же класс жетекчилери өтүшөт же класс жетекчилери өтүшөт. Класс жетекчилерде атайын эмебиз бар, план түзүп койгонбуз. Ошол план боюнча класстар боюнча өтөлөт. Бул жерде ошо программада бар эмне кол менен. Ошо ар бир класс жетекчи ошо программада ошо 3 темага даярдануу эле, ошончо ата-энелерди кайра чакырып элек. Кээде ошо 3 темага деле бир даярданып өтүп беришсе болот да. Мына программасын могу жерде ошо колдонмо китеби, китеп тасоонун бул ошо 2022-жылы эң алгачкы ачылып атканда Гафар Мадайновго бактериялар ошол жерден иш-чараларын катышып көргөн. Ошондон бери эле ошо материалдарды топтоп,
бир нече долбоорлорду жаздык. Баары эле мындай канаттандырып өргөйт экен. Ошолордун ичинен International Light деп чоңур ачылып киребиз. Ошол долбоорду коддоп берип койду да. Анан бирок окууларыбыздын көбүнө Роза Тумбаеванын долбоору да колдоо калды. Бир келгенде ошол атайын баннер жазатышып, зордук зомбулук алдын алуу деп ошол ата-энелер менен кошо иш-чара өткөрүп берсеңиздер деп тиртикти өткөрөлү деп келип, биз ошол Кара Бур айылын өкмөтүнө караштуу 5 мектептин балдарын алып келип өткөрдүк. Анан миграциядагы ата-энелердин балдары деген тема койдук. Бирөөнү зордук зомбулук деп сүрөт тарттырдык, аларга батмандарга сүрөт тарттырып койдук. Анан ошонун ичинен эң немеси ошо берген конкурстун тапшырмаларында жалгыз балдар, миграцияга кеткен ата-энелердин балдары десек эле балдарды жалгыз тартып, балдарды ааламдан бөлүп жекече ушундай сүрөттөр тартып кетти да. Ошондо биздин комиссияларыбыз аябай таң калышты. Бул балдар өздөрү миграцияда жүрбөгөн эле балдар дейт. Бирок ошо миграцияда жүргөндөрдүн балдарына ушундай элестетишет. Жалгыздык, капалуу, алардын кабактарында бүркөлтүп, ил агысы келген адамдын сүрөттөрүн коюптур. Анан миграцияда кийинки абалды сүрөттөп бериле десек, тамдарды тартып, машиналарды тартып, жетелештирип, ата, апа, балдарды жетелештирип, гүл карматып, сүрөт аркылуу ошол адамдын жашоосун беришти да, ушунчалык ачып беришти. Ошондон көрүп атабыз, чынында биз баягы балдарды, мигранттын балдардын чоң ата, чоң апаларын карап атат деген менен анын ата менен эненин орду аябагандай чоң экен. Ошолорду биз ушул ар бир сабакта ошол кошуп айтып кетип атабыз. Сабактарыбыздын баарында колдонууга аракет кылабыз. Ата-энелер үчүн жер-жерден да жана семинарларды коюп, ошодо сөзсүз ата-энелер мектебинен бир тема өткөнгө басым жазып атасыз го. Биз ошол өтүлгөн слайдтардын баарын биз мугалимдерге берип, ата-энелердин группаларына жөнөтүп бериле деп жөнөтүп атабыз да. Бул ошол ата-энелердин кызы, анан өздөрү да келип калат. Биз баягы сабакта деп жана талкуу болгон учурда, жа өткөндө силер бир сабак салдыңарбы, ошол жерде ушундай болуп атыптыр деп анан бизге айтып беришет да. Бул да аябагандай чоң сабак болду. Буну мисалы үчүн Гапырмада Медов агай өзү иштеп чыгып ошентип айткан менен эч ким колдоого албаса, бул жана өлүк материалдай болуп калып калмак. Буну колдоп алып чыккан үчүн бул биздин элдин арасында керек болуп атат. Энелер билим алып кичине таанымайынча булар жана кош канат деп коюшат көздөр. Энелерди окутуп, энелер жакшы билмейинче баланын өзүнө эле окутуп берип, биз андай бийик деңгээлге жеткизе албаганыбызды ушул сабактардан көрдүк. Ушул куш келиңиздер.